Апрель айында өкмөттүн токтому чыккан. Өкмөттүн токтомунун негизинде жана накопительный фонд бар, 2%, өзүңүздөр билесиздер. Иштеп аткан адамдан 10%, 10% кармалат, 10%дин 2% накопительный фондко кетет. Ал накопительный фондду токтомдун негизинде мурун пенсияга чыккан убакытта эле алганга мүмкүнчүлүк болсо, азыр мындай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атабыз. Бир үй бүлөдөн аялынын, анан күйөөсүнүн доходу ошол 2%, 50 миңден ашса, аны жана ипотечный кредит алганда первоначальный взностун жабуу үчүн ошол акчасын алууга болот. Андан тышкары ошол ипотека боюнча кредитин дагы жабууга мүмкүнчүлүк берилет. Анан онкологиялык ооруларга кабылган учурларда берилет ал акча. Острые сердечные сосудистые заболевания, то есть жүрөгүнө операция болсо алганга болот. Анан ПМЖге чыгып кеткен убакытта болот. Алганга и пенсияга чыккан учурда алса болот ал акчасын.